Бекмамат Бейшенов менен Калысбек Кайымовдун ортосундагы күрөш эң негизгиси эки балбан тең буга чейин өзүн татыктуу көрсөттү. Жалпы 3 жеңишке жеткен дагы жайлары бар. Бүгүнкү күндө есе 4-чү кармаштары жана бул жерде балбандардын кимиси өзүнүн чеберчилигин көрсөттү. Байкайбыз айтор кандай болсо дагы алдыда аларды оор кармаш көтөрүп жана Бекмамат Бейшенов азыр 2 упай бар жана Бейшенов 2 упайды алгандан кийин эмне жыйынтык берет? Ооба. Бекмамат Бейшенов 1 упайды алган экен. Экимиз жыйынтыгын байкайлы. Балбандардын кармашы Бекмамат Бейшенов менен Калысбек Кайымовдор жана азыр дал ушул жерден биз албетте жеңүүчүсүн аныктайбыз дагы. Жарым финалдык кармаштарга өтө өз жарым финалын алганда дагы бизде өтө бир керемет күрөштөр өтүп атат. Себеби жалаң гана мыктылар илгели отуруп жарым финалга дагы жакындап калдык. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй дагы бир Бекмамат Бейшеновдун таза көтөрүп чабуусу 2 упайга татыды. Эсеп 3-0 ушул жерде азыр таза болду деген ойлор бар болчу, бирок таза эмес дагы деген чечимдерди көрдүк. Жана мына күрөш алыш деген белги менен биз 3-0 эсенде күрөш улантабыз. Бекмамат Бейшенов 1 упайга ээ болду. Калысбек Кайымов бул ирет эми өзүнүн аракетинин курмандыгы болду. Бирок Калысбек Кайымов менимче оңой менен багынбайт. Соңуна чейин кармашты өткөрүүгө умтулат, убакыт бар жана эки балбан мына керемет чейрек финалдык жыйынтыктоочу кармашты өткөрдү. Себеби буга чейин чейрек финалда көпкө чейин кармаштар токтоп, ар кандай талаштар болуп, спортчулар жаракат алган учурлар дагы болгон эле. Эми болсо кимиси мыкты болуп чыгат. Сөз түрдө байкайбыз алыш деген белги жана балбандардын дагы 1,5 мүнөт алышын көрөбүз. Байкайлы ашыгышпайт. Андан аркы күрөш жана Бекмамат Бейшенов каршылашын көтөрүп кетүүгө мүмкүн болгон жок. Жамбашка ал эми Калысбек Кайымов болсо ал деп толугу менен атаандашын соңуна чейин дагы бүтүдө. Биз болсо кайлы деүүчү Бекмамат Бейшенов 2 упай дагы эсеп 6-1. Жана ошол жерде Бекмамат Бейшенов өзүнүн мыктылыгын көрсөтүшү керек. Биз албетте ар бир жүрүштү дагы байкап көрөлү. Бекмамат Бейшенов жана анын эмне менен жооп берерин дагы байкап көрөбүз. Бали Бекмамат Бейшенов таза көтөрүп чапты каршылашын жана Бекмамат Бейшенов бул кармашта 4-чү жарым финалчы болду. Жана Бейшеновдун биз эми финалга чыгуусун көрдүк. Дагы ушул жерден жеңүүчүн аныктап, андан ары кийинки салмактагы балбандарды килем үстүнөн күтөбүз.